Саламатсыңар урматтуу студенттер. Бүгүнкү темабыздын аты оңдоп түзөө. Бул тема чоң Microsoft Excel аттуу теманын кичинекей бир бөлүгү болуп эсептелет. Бүгүнкү темада кайсы бөлүктөргө биз токтолуп кетебиз. Экраныңарда көрүнүп турат ал бөлүктөрүбүз. Бул көчүрмөсүн алуу, өзгөчө орнотуу, берилиштерди которуу, автоматтык түрдө берилиштерди чубалтуу, чоюу амалы деп мен буну атап атамын. Жана акыркы бөлүгүбүз, каралып чыгуучу бөлүк, бул берилиштерди издеп табуу. Башкача айтканда, берилиштерди издөө десек дагы болот. Сабакты баштаардын алдында мен мисал катары кичинекей бир берилиштерди биздин китебибизге, китептин бир баракчасына жайгаштырдым. Билесиңер, Microsoft Excel'де түзүлгөн файлыбыз китеп деп аталат. Ал эми ал китептин ичиндеги берилиштерди сактоочу барактар бар. Эми ошол бир барагына мен кыска бир берилиштерди мисал катары силерге орнотуп койдум. Эми ушул орнотулган берилиштердин көчүрмөсүн алсам, бул амал менен силер башка Word, башка терезелер менен иштеген учурда жолуккансыңар, бирок дагы деле Excel'де токтолуп кетсек. Ал үчүн биз берилиштер аймагын белгилейбиз. Мисал үчүн толугу менен ушул мен экраныңарда көрүнүп турган берилиштерди белгилеп алдым. Аспаптар тактасына copy деген баскычты басамын. Көчүрмөсү алынды. Кайсы жерге алынды? Алмаштыруу буферине алынды. Clipboard деп аталат англисче. Силер байкагандай бул жерде жазылып турат. Эми бул нерсени мен орнотоюм. Орнотуу үчүн, көчүрмөсүн алуу үчүн, башкача айтканда, керектүү жерге алып келтирип, эң биринчи берилиштердин жогору жактагы сол бурчунан сол бурчу кайсы жерге жайгашат? Мына ошол уячаны белгилейсиңер. Оң жакты басып, же болбосо аспаптар тактасынан paste орнотуу, кыстаруу, жок, орнотуу туура болот. Орнотууну басасыз. Эмне болду? Биз белгилеген аймактагы берилиштердин баарынын көчүрмөсү алынды десек болот. Болгону өлчөмдөрү дал келбей атат. Өлчөмдөрүн дал келтирүү үчүн байкап көрсөңөр, силер эки мамычанын ортосуна аралыгына келип бир жолу бассаңар, мамычанын туурасы канчага барабар, ошол маалымат чыгат. Биздин учурубузда 75,171 экен. Мына ошол 75,171ге мен 75,171ге алып келдим. Ал эми чоңдукту байкагыла. Буну мен жалпы бул жерден алып туруп белгилеп туруп ортосуна келип туруп, эки саптын ортосуна келип туруп бассам, эмне? Буга чейинки темабызда өтүлгөндөй, уячада каралып жаткан белгиленген аймактагы саптардын эң узун бийиктиги эң чоң болгон бийиктикке бардык белгиленген аймакты алып келип койду. Төмөнкүдө көрүнүшкө ээ. Уланталы сабагыбызда биз бул көчүрмөсүн алдык. Эми ушул жерде көчүрмөсүн алууда клавиатуранын жардамы менен кантип алабыз? Мына ушул эле аймакты мен же болбосо кыска кийинки бөлүктү алсам, кийинки бөлүктү алдым. Клавиатуранын жардамы менен Ctrl-C басканда байкасаңар эмне болуп атат? Белгиледим аймакты. Ctrl-C. Эмне болду? Кандайдыр бир сызыктар пайда болуп, сызыгыбыз кыймылдай баштады. Демек, бул аймак эмне? Алмаштыруу буферине алынды деп түшүнсөк болот. Азыркы учурда бул берилиштер биздин колдонуучунун буйругун күтүп отурат. Каякта? Кандайдыр бир убактылуу жерде. Ал жерди Clipboard, алмаштыруу буфери деп аталат. Мына ошол берилиштерди кайсы жерге орнотобуз? Мисалы үчүн ушул жерге орнотуу үчүн Ctrl-V.
коя турган жардам менен. Эмне болду? Буферде эмне бар болсо ошонун баарын алып туруп орнотуп койду. Бул көчүрмөнүн дагы бир жолу. Мына ушул жерде биздин темабыздын экинчи бөлүгүнө өтүп кетсем, экинчи бөлүгүбүз өзгөчө орнотуу деп аталат. Биз карап жаткан версиябыз 2013. Excel 2013'түн дагы бир мүмкүнчүлүктөрүн карап көрсөк силерге. Мисал үчүн мен бул жердеги берилиштеримди өчүрүп коеюн. Белгиледим, өчүрдүм. Бул маалымат бизде эмнени билгизип атат бул берилиштер? Энелик платалар экен, бул баасы экен, баасы деп жазсам, баасы жана кашаанын ичинде доллар менен дейм, доллар деп атайын. Ташымал амалын кандай колдонот элек? Ташымал амалы аспаптар тактасына да текст. Ал эми жанына бул жерге сомдун курсу деп койсом. Сомдун курсу. Чоңойтойм. Жана сомдун курсу бүгүнкү күндө мисал үчүн 49 барабар болсун. 49 барабар. Буну акчалуу форматка өткөрүп койсок болот. Акчалуу формат. Кыргызстанды КГС деп жаза баштасаңар, КГ деп жазганда автоматтык түрдө ошол жака кайрыласың. Ал эми бул аймакты болсо эмне? Доллар менен белгилесиң. Долларды биз силер менен азыр кечиресиңер. Американын долларын тапсам. Агайыңар таппай калыш керек экен да. Америка, English, US, United States таптым. Бүтүн биздин акчаларыбыз центтери да бар экен, ошондуктан ондук бөлчөктөн кийин 2 орун калтырсак. Окей. Төмөнкүдө көрүнүшкө ээ болду. Мына буну эмне себептен мен жазып атам? Бул бөлүктү да мен кесип алайын. Ctrl X жана алысыраак бир бөлүккө койсом, бул жака орнотсом. Ctrl V. Чоңойтсом, буну кайра калыбына келтирсем. Ал эми бул жерге сомго салыштырмалуу деп сомго кечиресиңер. Сомго салыштырмалуу деп коеюн. Буну дагы ташымал. Форматтарында колдондук. Байкадыңар, мен эмне кылдым? Буну белгиледим. Формат painter жана каралып жаткан уячамды белгилеп алдым. Сомго салыштырмалуу. Так, мен эмне максатым кандай болуп атат? Максатым азыр энелик платалар доллар менен берилген экен. Сомго өткөргөнүбүздө канча сом боло турганын эсептеш керекпиз. Ал үчүн формуланы жазабыз. Билесиңер, формула барабар белгиси менен башталат. Барабар бул уячаны эмнеге көбөйтөбүз? Сомдун курсуна көбөйтөбүз. Enter. Бул нерсени биз азыр сомду алдык. Format cells, currency, бул жерде KGS. Кечиресиңер. KGS. Так, кандай ката бул? Экранга берилиштерибиз батпай калды. 2 жолу бассак, эң чоң узундукка чоңойтуп коет. Так, сомго өткөрдү. Сомго өткөргөндөн кийин биз эмне? Биз буну башка уячаларга колдонсок. Башка уячага ар бирден формула жазып отурбай, мен баягы чоюу амалын колдонсом болот бул жерде. Чоюу амалын колдонуу үчүн биринчи мындай кылып көргөзүп кетсем, мисал үчүн бул жерде 1 2 3 дегендердин ордуна 1 2 деп жаздым. Кадамын белгиледим. Жана бул аймакты белгилеп туруп, белгиленген аймактын тик бурчтук пайда болот да сөзсүз түрдө. Тик бурчтуктун төмөнкү оң жак бөлүгү башкача бирке квадрат боюнча бир чоңураак чекит болот. Ошол чекитке алып келсеңер, чычкандын көрсөткүчүн карагыла. Чычкандын көрсөткүчү өзгөрүп атат. Плюс белгиси ичинде кара түстүү сызык менен эле плюс болуп калып атат. Эгерде бул жерде мен алып өтсөм,
Plus belgimiz мындай көлөмдүү ичи ак нерсеге толгон плюс эле. Ал эми чекитке алып келгенибизде ичи кара түскө боелгон, ичке таякчалардан турган десек болот плюсубуз. Мына ушундай абалда кармаган боюнча чычкандын баскычын дегенде сол баскычты элестеткиле. Чычкандын баскычы деп солду элестетебизби? Эгерде оң баскычты басыш керек болсо, мен оң баскычын баскыла деп айтып кетем. Чычкандын сол баскычын баскан боюнча кой бербей, мен чоюу амалын колдоно алам. Кой бердим. Байкадыңарбы? 3-4 деп жазып отурбадым. Өзү автоматтык түрдө белгиленген кадамга өзгөрттү. Мисалы үчүн мен бул жерде кадамым канчага 2ге барабар болсун. 1-3. Чоюу амалын колдондум. 17ге чейин барды. Байкасаңар мен кадамды койдум, ошол кадамга ал автоматтык түрдө берилиштерди эмне чуалтуу десек болот. Кадам биздин учурубузда 1ге эле барабар болсун. Белгиледим. Же болбосо, мисалы үчүн мен январь деп жазайын. Январь деп жаздым. Баягы эле жерге алып келип төмөнгө чойдум. Эмне болуп атат? Январь, февраль, март, апрель, май, июнь. Өзү автоматтык түрдө аталып кеткен берилиштерди бизге чыгарып берет. Буну чоюу амалы деп атайбыз. Биздин темабыздын 4-бөлүгүн мен азыр өтүп коюп атамын. Себеп дегенде бул бизге керек болуп атат азыр. Керек болгону бул жерден билебиз, мына сомго өткөрүп атканда карап көргүлө. Бардык уячаларга бирден формула жазыштын кажети жок. Эмне кылабыз? Биз баягы эле чоюу амалына кайрылабыз. Чоюу амалына кайрылып атканыбызда ой, нолдор чыгып калды. Эмне себептен? Формуланы карап көрсөк, бул жерде C3, H2. Кийинки уячага өтсөк, C4, H3 болуп атат. Формуланы мен бул жерге бизге экранга көрүнүктүү болуш үчүн көчүрүп алсам, экраныңарда ал эми кийинкинин формуласы төмөнкүдөй. Кандай жыйынтык чыгарабыз? Бул эки эле формуладан кандай жыйынтык чыгарабыз? Чоюу амалынын багытына карай биздин формулабыз өзгөрөт экен. Багытыбыз азыр төмөн жака болуп атат. Демек, эмне өзгөрүп атат бизде? Саптар өзгөрүп атат. C3, C4 сапына айланды. Башкача айтканда 3-чү сап 4-чү сапка өттү болуп атат. Ал эми H мамычадагы 2-чи сап, H мамычадагы 3-чү сапка айланып атат. Себеп дегенде биз багытыбыз төмөн жака болгон. Биз бир кадам ылдыйга түштүк. Дагы кийинки формуланы карай турган болсок, көчүрүп алдым. Ал эми бул жерге орнотоюн. Кийинки дагы бир кадам төмөнгө түшкөн болуп атабыз. Бир кадам дагы эмнебиз өзгөрүп атат? Туура, сап өзгөрүп атат. Мындай, демек кандайдыр бир байланышты чыгарсак, бул 3 формуладан байланышыбыз бир кадам төмөнгө түшсөк, ошого жараша формулабызды өзгөртөт экен. Буну биз салыштырмалуу шилтеме деп атайбыз. Салыштырмалуу бул формулабыз туура эмес биздин учурубузда. Себеп дегенде биздики C3, C4, C5 болуп өзгөрсүн бул бөлүк. Ал эми H2 деген уячабыз өзгөрүүсүз калыш керек. Аны кандай кылып бул абалдан чыгабыз? Ал үчүн жардамга бизге абсолюттук шилтеме деген түшүнүк келет. Абсолюттук шилтемени колдонуу үчүн биз мамычанын номеринин, белгисинин алдына же болбосо, жана болбосо жолчонун номеринин алдына доллар белгисин коебуз. Ал үчүн англисчеге өтүп алыш керек. Доллар белгиси. H'тин алдына доллар белгисин койбой деле койсом болот. Себеп дегенде биздин багытыбыз кайсы жака? Төмөн жака. Эмнебиз өзгөрүүсүз калыш керек төмөн жака түшүп атканда? Туура, жолчонун номери өзгөрүүсүз калыш керек. Эгерде чоюу амалын мен оң жака багыттап чое турган болсом, ал учурда эмнебиз өзгөрүүсүз калыш керек?
Toora mamıçanın belgisi özgörüsüz kalış gerek. H'nin aldığında men dolar belgisini koyup atırım. Enter'di bastım. Bizdin bayqap көрсөңөр төмөн жакта dollar 0 чыккан жерлердин ордуна кандай сандар чыгат экен. Maksatımızga жетtik desek болот. Formulalarını karab көрсөк, içindeki C6, C5, C4, C3 болуп өзгөрүп атат. Ал эми H dollar 2 деген өзгөрүүсүз kaldı. Себеп дегенде биз абсолюттук шилтемени колдондук. Мына ушул жерде дагы биз эмнени колдонуп атабыз? Автоматтык түрдө берилиштерди чубалтуу деген берилиштерди чубалтып көрдүк. Буну чоюу амалы деп атап атамын. Мына ушул чоюу амалын кийинки бөлүктөргө деле өзгөртүп койсок болот. Жана бул жерде 0 алып таштайбыз. Так, төмөнкүдөй сандар чыкты сомго өткөргөнүбүздө. Ошол эле формуланы мен дагы бул жака өзгөртүп койсом болот. Бардык жерде абсолюттук шилтеме өзгөрүүсүз калды. Demek biz sizler men azır göçürmösүн alуу, absoluттук салыштырмалуу шилтемелерди колдонуп, чоюу амалын карап чыктык силер менен. Эми мына өзгөчө орнотууга кайра кайрылсам. Өзгөчө орнотууда бул бөлүктү алып таштайын азыр. 2013'te төмөнкүдөй мүмкүнчүлүктөр бар. Карап көрсөңөр, мен бул бөлүктү алып турдум. Окей. Belgilep aldım. Okey. Jana bul jaka, bul жерге geçiresiңер. Азыр мен буну экраныңыз көрүнүктүү болсун. Bitке кичирейtсем, бул жакты да кичирейтсем, сомдун курсу деген нерселерди бул жака азырынча бул маселеге да кайрылабыз. Кантип мен котордум буну? Жана бул бөлүктү мен göçürüp alsam. Айтмакчы, bunu göçürüp alayım. Кичинекей fragmentти жана бул жерге орнотоюн. O эмне болуп кетти? Нолдор пайда болуп калды. Себеп? Формулаларыбыз, içindeki формулалар өзгөрүп кетти. Мына ошол нерсе болбоо үчүн бизге жардамга өзгөчө орнотуу келет. Өзгөчө орнотуу буйругун төмөнкүдөй колдонсок болот. Биз берилиштердин аймагын белгиледик. Copy, көчүрүп алдык, каяка сактайт? Алмаштыруу буферине. Эң туура. Кайсы жерге орнотобуз? Ушул жерге келип орнотуш керекпиз. Ушул жерге келип оң жакты басабыз. Past Special. Windows 2000 geçiresiңер. Excel 2013 версиясында төмөнкүдөй автоматтык түрдө бизге сунуштап атат. Past Options деп. Бул өзгөчө орнотуунун мүмкүнчүлүктөрү. Жана контексттик менюда Past Special деген дагы бөлүк бар. Багыт менен көргөзүп турат. Оң жака эгерде баса турган болсоңор, толугу менен силер Past Special'дын бул жерде мүмкүнчүлүктөрүн карап чыксаңар болот. Биз Microsoft Excel сунуштаган гана мүмкүнчүлүктөргө токтолуп кетсек, бул алтоону. Биринчиси, бул жөнөкөй Past бар болгону бардай орнотуп берет. Аны биз силер менен карап көрдүк. Экинчиси values деп аталат. Value деген бул берилиштердин маанилерин гана маанилеринин көчүрмөсүн алуу дегенди билгизет. Карап көрсөк азыр. Маанилери дегенде бул аны колдоноордун алдына бул жерге токтолуп кетсек. Маанилери дегенде $62 бул мааниси, 3038 сом бул мааниси. Ал эми 3038 сомду карай турган болсок, формуласында эмне бар экен? Башка уячаларга шилтеп атат. Чындап келгенде бул уячада эмне жайгашкан? Формула жайгашкан. Ал башка уячалардын маалыматтар, маанилерин алып туруп, математикалык, арифметикалык амалды жүргүзүп, бул жерге бизге чыккан жыйынтыкты чагылдырып атат. Мына эми ошол чыккан жыйынтыкты гана алыш керекпиз. Маанисин гана алыш керек. Формула бизге кереги жок. Мына ушундай учурда биз эмнени колдонот экенбиз? Values'ты тандайт экенбиз. Окей. Байкадыңарбы? Эми бул уячага келип көрсөк, бул дегенде J3 уячасына келип карасак, 3038 деген сан формула жолчосуна жөн эле 3038 деп чагылдырылып калды.
Ал эми бул жерде 3038 белгилесек, формула жолчосунда формулабыз чагылдырылды. Демек, бул маселе мен оюмча түшүнүктүү эле болду сиздерге. Улантсак, дагы эле ушул аймакты алып туруп, мен төмөнкү жакка орнотсам. Эмне менен? Формула. Бул жерде формулаларды гана колдонуп туруп, эмне? Орнотот экен. Көрдүңөрбү? Формулабыз биздики, бирок каралып жаткан аймакта бир гана D мамычасында формула бар. Ошондуктан D мамычанын формуласын алды. Формуласын алды дегенде, кандай карап көрсөңөр, C3'төн биз эмне? I8 салыштырмалуу формуланы туура колдонду десек болот. Салыштырмалуу дегенде, бул жерде C3 D3'тө жайгашып, бир C3кө кайрылабыз жана F2ге көбөйтүп атабыз. F2 абсолюттук шилтеме. Ал эми бул жерде болсо, биз G3'тө туруп, I3кө кайрылып атабыз. Ой, кечиресиңер. G8'де туруп, биз I8ге кайрылып атабыз. Жана L2 салыштырмалуу, L2 бул демек кийинки, бул жактагы кийинки бул жерде сомдун курсу болуш керек. Демек, өзгөчө орнотууда формуланы алат экен кийинки бөлүгүбүз. Дагы карап чыксак, кийинкисин көчүрмөсүн алдым. Өзгөчө орнотту. Транспонс дейт. Транспаренттик түрдө, башкача айтканда, мамычаны жолчо кылат, жолчону мамыча кылат. Окей, карап көрсөңөр. Эмне болду? Байкадыңарбы? Мамычаларды жолчого өткөрдү, жолчолорду мамычага өткөрсө болот. Буну силер математика курсунда баягындай Крамердин, Гауссдун теоремаларын өткөнүңөрдө колдончу элеңер. Же колдоносуңар. Улантабыз. Дагы кийинки бөлүгүн карап көрсөк, көчүрмөсүн алдым берилиштердин. Бул жерге орнотоюн. Оң жакты бастым. Форматинг. Бул деген эмне? Бул деген биз берилиштерди көчүргөн жокпуз. Ал берилиштер жайгашкан уячадагы форматын гана алдык. Мындай да мүмкүнчүлүк бизге керек. Башкача айтканда карап көргүлө. Мен азыр бул нерсени мисал катары бу жерде көргөзөйүн. Эң акыркы мамычабызда сом көрүнүп аткан жерде биздин уячалар мындай форматталбай, боелбой турат, чек аралары көрүнбөй турат. Мына чек араларын орнотуу үчүн же жалпы эле бул форматты алуу үчүн, формат дегенде төмөнкү берилиштер жазылып турган уячанын форматын алуу үчүн мен эмне кыламын? Copy жана бул бөлүккө колдонуп көрөйүн. Ушул бөлүккө. Past special. Эмне? Formatting. Окей. Эмне болуп калды? Биздин сомубуз жоголуп кетти. Себеп дегенде бул жерде сом акчалуу формат жок эле. Бул жерде эмне бар экен? Форматын карап көрсөк, general формат бар экен. Тегиздөөсү general center, ташымал колдонулат. Фонд жана башка ушул нерселер чек аралары төмөнкүдөй болгон, аркасындагы арка пландагы толтуруусу төмөнкүдөй болгон көрүнүшкө ээ экен. Мына ошол көрүнүштү алды бул жерге колдонду десек. Кийинки атайын орнотууну карап көрсөк, атайын орнотууда форматинг акыркысы калыптыр. Pasta link. Link дегенде билесиңер, кыска болгону бул берилиштер кайсы уячада жайгашканына шилтемени гана түзүп бизге атайын орнотуп берет. Шилтеме. Байкап көргүлө, 62 деген берилиш каякта жайгашкан? C3 уячада. 3038 деген берилиш каякта жайгашкан? D3 уячасында. Мына ошол уячаларга эмне? Шилтемени түзүп берет бул атайын орнотууда. Демек, урматтуу окуучулар, биз силер менен көчүрмөсүн алуу, автоматтык түрдө берилиштерди чубалтуу жана өзгөчө орнотууларга токтолуп кеттик. Кийинки өтүлүүчү бөлүгүбүз, кыска эки бөлүгүбүз калды. Бул берилиштерди которуу жана берилиштерди издеп табуу.
Берилиштерди которууда силер дагы көп практикада буну колдонуп жүрөсүңөр. Move деп аталат, англисчеси move. Бирок move деген бул жерде буйрук жок, карап көрсөңөр контексттик менюда. Туура мен аймакты белгилеп алган жокмун. Мисалы үчүн бул аймакты белгилеп, бу жерден move деген бир кандайдыр буйрук таппай атам. Бирок бизге ушул бөлүктү алып, бул жакка которуп ташташ керек. Аны кандай кылабыз? Мен фрагментти белгиледим. Жана Ctrl-C көчүрүп алдым алмаштыруу буферине. Жана бул жерге орноттум. Эмне болду? Көчүрмөсү алынды. Артка кайтабыз. Көчүрмөсү кереги жок, которуу алыш керекпиз. Которууну мен кармаган боюнча аймакты карагыла. Белгиленген аймакты чек арасына алып келемин, чычкандын көрсөткүчүн. Кармаган боюнча керектүү жерге алып барып, эмне? Кой беремин. Окей. Байкадыңарбы? Белгиленген аймакты бир жерден алдым, башка жакка которуп койдум. Ташып койдум десек дагы болот. Ташуу. Которуп койдум. Себеп дегенде ал эски жеринде калган жок. Эски ордунан алынды, жаңы орунга орнотулду. Бул бир жолу, дагы башка жолу бул силер кесип алсаңар болот берилишти. Кечиресиңер. Кесип алсаңар болот. Cut'ты колдонобуз. Кесип алуу үчүн кайчаны сүрөтү турат? Cut. Бул учурда эмне болуп атат азыр? Баягы эле берилиштерибиз алмаштыруу буферине сакталды. Керектүү аймакка келип туруп, past'ты колдонобуз. Past. Ушул учурда эмне болуп атат? Бир жерден кесип алды, азыркы берилиштерибиз жайгашкан жеринен кесип алынды жана силер көргөзгөн жерге орнотулду деп түшүндүрүлөт. Демек бул бөлүк берилиштерди которуу бөлүгү деп аталат. Берилиштерди которуу бөлүгүнүн мен силерге эки жолун көргөзүп кеттим. Ал эми берилиштерди издеп табуу, башкача айтканда берилиштерди издөөдө биз бул теманы Microsoft Word'то да карап көргөнбүз. Жана ушул Excel'де деле карап көрсөк, себеп дегенде Microsoft мүмкүн болушунча бардык пакеттерине стандарттык буйруктарды бирдей кылганы аракет кылган. Ошол эле алмаштыруу буферинен көчүрмөсүн алуу, Ctrl-C'ни басып атабыз. Ошол эле алмаштыруу буферинде эмне бар болсо аны орнотуу үчүн Ctrl-V. Же берилиштер аймагы белгиленген аймакты алып кесип алуу үчүн Ctrl-X. Ушул сыяктуу буйруктарды мүмкүн болушунча бардык өзүнүн пакеттерине бирдей кылганы аракет кылган. Бул мен эмнени айткым келип атат? Microsoft Excel'де дагы издөө үчүн Microsoft Word'тогудай эле буйрукту колдонобуз. Ал деген эмне? Клавиатуранын жардамы менен Ctrl-F'ти бассаңар, бизге жардамчы бир терезе чыгат. Жардамчы терезе кантип аталып атат? Find and replace. Find бул издөө, and жана replace алмаштыруу. Издөө жана алмаштыруу. Биз демек издеп, мүмкүн болсо же керек болсо, ал издеген берилишти башка бир берилиш менен алмаштырып койсок болот. Мисалы үчүн мен Intel дегенди издейин. Intel деп жаздым. Бастым Find Next'ти. Microsoft Excel аны таап, жана ал уячаны башка түс менен бояп коюп атат. Көрүп атасыңарбы? Find Next десем кийинкисин табат. Options'ты бассам, бул жерде бизге дагы бир кошумча мүмкүнчүлүктөр менен издөөнү көргөзүп берип атат. Find Next, Find All. Find All дегенде биздеги терезебизде канча жана кайсыл жерде жайгашканын көргөзөт. 18 уячада Intel деген жазуу бар экен. Жана силер каалаган бөлүккө системдик көрсөткүчтү өзгөртүп алсаңар болот. Көрдүңөрбү? Системдик көрсөткүч мен тандаган бөлүккө бул жерден өтөт. Эми кийинки кадамыбыз бул replace. Эми find өткөндөн кийин replace'ти да карап көрсөк, силер мен Intel дегенди мен Intel дегенди кечиресиңер, Intel бул баягы катталган trademark бандай
соода маркасы болуп эсептелинет. Ошол себептен мен core дегенди издеп көрсөм. Core дегенди издеп көрөйүн. Find all. Бул деле төмөнкө барабар экен. Core дегенди мен ядро десем. Core дегенге барабар болгон текстти ядро деген текстке алмаштыр деп атам. 18 уячадагы core'нин баарын алмаштыруу үчүн replace all'ду басамын. Бирден алмаштырам десем, replace деп бирден басып отурам. Мен баарын бир убакта алмаштырып койсом, 18 уячада тең бул нерсе алмашылат. Андан кийин дагы core'ни издеп көрсөк. Replace all. All'дан we match 36 replacement. Biz 36 алмашуу жүргүздүк. Демек, core дегенден 18 уячада 36 текст болгон экен. Аны карап көрсөк силерге. Карап көрсөңөр, Intel Core'нин ордуна ядро деп жазылып атат. Ctrl F'ти басып туруп, мен Core'ни издеп көрсөм. Find all. Эмне деп атат? Бир дагы издеп аткан тексттин бирөөсү да табылган жок. Мүмкүн болсо башка опциялар менен издеп көргүлө. Ал эми ядро дегенди издеп көрсөк, канча уячада ядро деген текст чыгат? Туура айтасыңар, 18 уячада чыгат. Жана канча текст бар экен ядродон? 36 текст бар экен. Туура, жазылыш бар экен. Мына ушинтип берилиштерди, керектүү берилишти биз издеп жана аны алмаштырып алсак болот. Ушул менен сабагыбызды аяктайлы. Урматтуу окуучулар, практикага көңүл бургула. Ушуга байланыштуу болгон бардык мисалдарыңарда, көпчүлүк мисалдарыңарда бүгүнкү теманы силер колдоносуңар. Ошондуктан жакшы көңүл буруп, практикаңарды аткаргыла. Рахмат.